Сиз деле саясаттан тажаган болушуңуз керек. Биз ушул бүгүнкү күндө экономика жөнүндө гана сөз кылайлы деп турабыз. Мен сөзүмдүн башында айткандай элибиз дагы саясаттан тажады. Мен дароо эле суроого өтө турган болсом, Улуттук статистика комитети кечеги жумада өзүнүн кварталдык билдирүүсүн таратты. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында былтыркы жылга салыштырмалуу экономикабыз 5,5%га өстү деген билдирүү таратты да. Бирок ошондон кийин эле айрым сурамжылоолор боюнча коомчулуктан сураганда, ошол ишкерлер, карапайым элден сураганда экономиканын анчалык өсүшү дээрлик байкалбаганын сөз кылышууда. Сиз экономист катары айтсаңыз, ушул Статкомдун маалыматы канчалык деңгээлде реалдуу? Эми Статком шуну көп айтып жүрүшөт. Кесинде ошо парламентте дагы депутаттар суроо берип калышат да, канчалык ишенсе болот депчи. Стат комитеттин маалыматтары бул эл аралык стандарт менен чогултулат. Ошол принцип менен, ошол модель менен саналат. Бүгүнкү күндө башка бизде статистикалык маалымат жок, фактылар жок да. Бул статистика комитетинин маалыматын мына бүгүнкү бизде иштеп аткан офистер бар. Дүнүйөлүк банк, Эл аралык валюта фондусу, Азия банкы жана башка финансылык уюмдардын баарын тааныйт. СНГ боюнча биздин жалпы маалымат болот, алар тааныйт. Евразиялык экономикалык биримдик боюнча дагы биз жалпыланган маалымат берип турабыз. Алар да тааныйт да. Мен ушуга байланыштуу айтам да, булардын берип аткан маалымат эми анча-мынча катачылыктар болот. Кандай гана жерде болбосун, көмүскө экономика болот, кээ бир отчетту туура эмес жазып берип коет. Булар эмненин эсебинен? Жанагы ишкер адамдардын, ишкер мекемелердин, иштеп аткан мекемелердин берген отчетунун негизинде жыйынтык чыгарышат да. Анан кийин аларды салыштырмалуу деп дагы өздөрүнүн санактары бар. Ошон үчүн ага ишенсек болот. Анан эми Кыргызстанга токтосок, 5,2 деп берди болуш керек. Мен эгер эсимден кетпесе, кварталдык. Бул көппү же аспы депчи. Биздики чакан экономика. Эгерде чоң экономика болсо, мына Евросоюздукундай болуп, Американыкындай болуп, же Россияныкындай, жок дегенде Россияныкындай болсо, 5,2% өсүш бул жогору өсүш да. Мисалы, Американыкы бир 4% жылдык өсүш болду былтыр, 4%-тын тегерегинде. Эгерде аларда 18 триллион доллар боло турган болсо, 4% дегенин бул бир 400, ар жагы 600 миллиард долларга өсүп атат да экономикасы. Алар үчүн бул чоң. А биздики мына 500 миллиард сом, биздики 5% дегенин бул 25 миллиард сом болуп калат. Бул 200-300 миллиондон долларды бул жылдыгы менен эсептегенде. Ошон үчүн бизге бул баарыбыздын эле проблемабыз. Мына мен өкмөт башында эле иштеп кеткем, экономика министри болуп иштегем. Бизге ушул өсүштү чоңойтуш керек да. Биз жок дегенде 10-12%ке жетишибиз керек. 7ден ылдый болбошубуз керек да. Ошол биздин максат да. Буга баарыбыз тең жардам беришибиз керек. Экинчиден, бул 5,2% деп өсүштү, ошол 5ден өйдө өсүшү былтыркы базадагы астан кени. Былтыр бизде бир топко чейин минуска түшүп барып, анан кийин жылдын аягында гана барып оңолдук да. Бизде чакан экономика болгон үчүн 1-2-3 ишкана эле абдан көлөмдүү түсүп коет да. Айрыкча кумтөрдү кошуп эсептеп атат да. Кумтөрдүкү ошол 7-8% чейин жетип кетет үлүшү. Экономикада үлүшү, а бюджетке төлөгөндөрү бир 10%га жетип калат да. Анткени алар акчаны толук төлөшөт. Ошон үчүн бир 2-3 ишкана ачсак эле биздин экономиканын өсүш темпи бир топко жогорулайт эле да. Анан кийин бара-бара экономикабыз кубаттуу болот. Эми азыр коомчулукта көпчүлүк айтып атат, бизде чоң ири долбоорлор ишке ашырылбай жатат экономикалык планда депчи.
мындай жумушчу орундары дагы мындай бир чоң гигант ишканалар болбосо да, жок дегенде бир 500 адам, 600 адам иштеген экономикалык завод фабрикалар дагы жок болуп атат, курулбай атат депчи, майда чүйдө баягы ишкерлердин эле күчү менен жумушчу орундар түзүлүп атат депчи. Сиздин убагыңызда айталык, мисалы үчүн ошол эле мына Кара Балтадагы жуунда мунай кайра иштетүүчү, Ала Букада иштан берди, Боозумчак, ушулардын баардыгы бир тездетилип, баягы инвесторлор менен дагы тез жолугушуп отуруп ишке киргизтирдиңер эле да. Азыр ошондой чоң гиганттар жок болуп атпайбы? Эми экономикада биз чоң ишканаларды түзөбүз десек, бул негизинен ошол тоо кен иштетүү багыты болот да. Анан кийин жана ири чоң инфраструктуралык курулуштар. Булар жана чоң жумушчу орундарын түзүп, чоң көлөмдүү инвестиция тарта тургандар. Ошолорда. Ал эми жумушчу орундарын түзүү бул майда жана чакан ишканалар. Азыр өндүрүштө гиганттар жок. Баары тең анткени жанагындай искусственный интеллект деп кирип атпайбы? Анан кийин роботтор кирип, баардыгы тең мындай техника аябай технология өсүп атат да, кыскарып атат да. Илгерки ири чоң заводдор деле кыскарып атат, көбүнчөсү жанагы IT технология жагында, анан кызмат берүү жагында болот да. Эми бизде сегментти алып көрсөк, кайсыл жактар көп акча берет, инвестиция атат, а кайсыл жактар жумушчу орундарды түзөт десек, биз мындай карайбыз да. Тоо кен, энергетика, анан кийин жанагы ири долбоорлор, инфраструктуралык, жолдорду салуу, темир жол салуу, булар чоң инвестицияны тартат. Анан көлөмдүү кийин иштеп кеткенде көлөмдүү акча төлөшөт бюджетке. Чоңураак ири ишкана болуп жумушчу орундарын да түзөт. Бирок алар саналуу гана да. Биз эми 1000ге жакын тоо кен ишканасы болбойт да, мекемелер болбойт да. Болсо 5-10 болот, жылына бир 7-ни киргизип, 10-ду киргизип, 15-ти киргизип турсак болот. Экинчиси жана 100 миң деген 500 миң деген жумушчу орундарын түзүү бул тигүү багытында, кызмат берүү багытында, айыл чарба анан кайра иштетүү багытында болот. Анан азыр эми жана IT технология багытында болуп атат да. Мына бул сегментке бөлүнөт да. Бирок алар көлөмдүү акча төлөшпөйт. Айыл чарбасы бир эле жер налогун төлөйт. Бирок алар элди жумуш менен камсыз кылат, айлыктар берет. Кайра иштетүү, НДС кошумча салык төлөшпөйт, алар бошотулган. Бирок алар жумушчу орундарды түзүп берет. Мына кыз келиндерге көбүрөөк түсүп бере турган ошо тигүү багыттарда биз ушуну атайын изилдеп чыгып, ушул багыттар боюнча атайын иштер улантылган, азырда иштеп атат, улантылып атат. Мына жакын эле өзүбүз көрдүк. Мына былтыр ушул текстиль жагынан Технополис курабыз деп атчы. Бул аябай жакшы. Биз жана парк высоких технологий деп атайын мыйзам кабыл алып бергенбиз. Ушул жана компьютердик программа түзүү багытында. Алар 2 эле салык төлөшөт. Мына мүмкүн ошо телевизор көрүүчүлөр, жаш программисттер да билип калар. Жана подоход налогду 5%, анан социалдык төлөмдү 12%. Айлыктан гана төлөшөт. Башка салык төлөшпөйт. Бошотулган. Бошотулган. Мына ошол багыт аябай жакшы өнүгүп келатат да. Жылына бир 200, 300, 400%га өсөт. Мына былтыр 1 миллиард сомдон ашты алардын өндүрүлгөн продукциясы. Ал интеллектуалдуу продукция да. Интеллектуалдык жана компьютердик программаларды алып иштеп чыгарышып, сыртка сатып атышат да, долларда келип атат да. Ошон үчүн мен айтып коюшум керек, мына бизде азыр көп учурларда ушуга түшүнүк жетишпей жатат да. Мына жергиликтүү бийликтер көптөрү билбейт. Буларды айтайын окутуш керек. Улам барып, же ошол жеринен, же болбосо бияка алып келип, ошо депутаттарды, өкмөт башчыларын биз окутушубуз керек. Анткени көп учурларда даярдалбаган адамдар келип калып атышпайбы? Жаш балдар келип калып атышат. Кээ бирөөнүн билимдери, жогорку билимдери жок, бирок активдүү адамдар, айылдарда ошолор келип калып атышат. Алардын билими, тажрыйбасы жетишпей жатат. Алардын күнөөсү эмес.
ал мамлекеттин күнөөсү, биз ошолорду окутушубуз керек, аларга жардам беришибиз керек. Алып барып жанагындай кустовой семинарларды, тренингтерди өткөзүп, алардын бир кичине колдоруна кагаз берип, жанагындай буклеттерди берип, таблицаларды берип көргөнгүч анан жардам беришибиз керек да. Экинчиси, тартип жетишпейт бизде. Мамлекетте азыр өндүрүштү ачам десең, биринчи аткаруу тартиби, мамлекеттик органдар, уюмдар мындан созуп жатып алышат. Кол койбой жатып алышат. Мына мен бир эле мисал айтайын. Мына Жалал Абадта азыр. Жалал Абадта таза суу программасы болуп атат. Мына президенттин негизги багыты, мен ушул коррупция менен күрөшөм, анан региондорду өнүктүрүп, ошонун ичинде бүт айылдар таза суу менен камсыз кылам деп чоң программаны айтты да. А бирок жергиликтүү ошол бийликтер жанагы отводду эми сууну чыгарыш үчүн ошол жерге бир бассейн куруш керек да. Ошонун трансформациясына коркушуп кол коюшпайт, же болбосо узакка созуп жүрө берет. Ошонун негизинде айлап, кескесинде жылдап узарып кетип атат. Буга аябай мындай көзөмөлдү биз катуу кылышыбыз керек да. Бул мынакей өкмөт тарабынан, башкы прокуратура тарабынан, анткени алар да көзөмөлдү кылып атышат, ушуну мыйзамды толук аткар деп. Мына ушуга окшогон нерселер азыр бизди кармап атат. Экономиканы түшүнөбүз десек, биз биринчи макроэкономикалык акыбалды билишибиз керек. Бизде ооба өсүшүбүз бар, бирок жетиштүү эмес болуп атат. Мен бүгүнкү өкмөттү, бүгүнкү президентти күнөөлөгүм келбейт, анткени бул көп жылдан бери келатат. Биздин экономикалык түзүмдүн өзү кызыктуу да, аябай жакшы, эластичный деп коет биздин экономикабыз. Мына 50% бул тейлөө багытында. Бул жакшы, анткени көп мамлекеттер ушуга басым жасашат да. Мына Россия ошо нефтиден кетели, Казакстан деле ушул нефтиден, газдан кетели деп басым жасап атышат. Анткени алардын экономикасынын түзүмүндө нефть менен газ 60-70%-ын ээлейт. А бизде андай жок. Бизде 50% тейлөө. Ошонун ичинде соода саттык кылуу, тейлөөлөрдү мына ресторан, туризм да ошонун ичине кирип кетет. Финансылык сектор да ошонун ичине кирип кетет тейлөөлөрдүн ичинде. Анан кийин 18%-ыбыз биздики айыл чарба. Анан бир 20%-тын тегерегинде өнөр жай, энергетика, өнөр жай, мына ушулар. Анан бир 7-8%-ыбыз курулуш кирип кетет да. Анан жана бир 10% жакты бул керектөөчү өзүбүздүн алган тапканыбызды салып турабыз, алдагы ошол макроэкономикалык көрсөткүчтөргө кирип кетет. Жанагы ВВПнын түзүмүн караганда биз билебиз да. Эластичный экономикабыз. Түшүнүктүү. Сөзүңүзгө аралжы, мына жана бюрократияны айтпадыңызбы, бул бийлик тарабынанчы. Мына былтыркы жылы инвестициянын көлөмү аябай азайып кетти. Былтыркы жылы өлкөбүзгө келген тышкы инвестициянын. Бунун негизги себептеринин бири катары ошол эле сиз айткан жана жергиликтүү бийликтердин жана борбордук бийликтеги бюрократия да. Маселен, Казакстанда бул маселе бери дегенде өзүңүз жакшы билесиз, бир 7-8 жыл мурун эле чечилген да. Эгерде бир инвестор бир жерге бир өндүрүш ишканасын курам десе, ал жерден отводун жасап, коросун тосуп, суун жеткизип, электр мамычаларына чейин тартып, орнотуп берип, мына эми кура бер деген шартты өздөрү эле кылып берет. Бизде ошонун бардыгына тескерисинче өзү чуркап, уруксат алып, аны дагы атаңа бар, энеңе бар, же болбосо мынча бересиң, тигинче бересиң деп ар бири кыйнап отуруп, жадап, ошонун өзүнө бир жыл кетип, кээ бирлери таштай качып кетип калып атат, кээ бирлери араң чыдап ошону жасап атат да. Ушул жагы, мына сиз экономика министри болдуңуз, өкмөт башчысы болдуңуз, эмне үчүн бизде ошол нерсени биз жасай албайбыз? Мына кошуна Өзбекстан бат эле ошол маселени чечип кирди, мына Мирзиёев келгенден бери. Туруп абдан туура маселени койдуңуз да. Бул жерде мындай да. Бизде демократия. Анан жана айтып атпаймынбы? Өзүм билем дейик, эң башты көбөйүп кетти. Ушу демократияны биз туура эмес түшүндүк да. Эгерде сөз демократиясы болсо,
чектөө болбосун, массалык маалымат каражаттарында болсо чектөө болбосун, эми баягы аша чаппасын депчи. Бирок аткаруу тартибине келгенде бизде темирдей мыйзам болуш керек да. Темирдей мыйзам болуш керек да. Анан бизде ошол жок болуп атат. Бизде мыйзамдар бар, бирок мыйзамдын аткаруусу жок. Бул бир. Экинчиси, жанагы жергиликтүү бийликке биз ыйгарым укуктарды бергенбиз. Убагында көп ыйгарым укуктарды бергенбиз. Ошону алар толук аткара албай жатышат. Же болбосо билип туруп атайын бут тосушат. Анткени эмне үчүн? Мына бул айыл өкмөтүн шайлоодо биз туура эмес кылып койгонбуз да, ошол депутаттар шайлайт деп. Же айыл өкмөтүн биз түз шайлоого барышыбыз керек, же дайындоого барышыбыз керек. А болбосо мына бир айылда 11 депутат экен, ошонун 6оосу келип туруп айыл башчысын коюп коет дагы, айыл өкмөтүнүн башчысын коюп коет дагы болду, анан ошого диктовать этип туруп атышат. Ошонун кесепетинен көп иштер токтоп калып атат. А иштердин токтоп калганын мен айтып коеюн, мына экономика министри болуп иштедим, өкмөт башында турдум. Бир эле себеби бар. Ошол жердеги 2-3 топ бар, балдар, группалар бар. Алардын түздөн түз кызыкчылыгы, финансы кызыкчылыгы. Мен тобума беришим керек жумуштарды, мен ошол охранник болом. Биз ушуну поставка кылабыз, алып келип бирдеме сатып алууларын деп. Анан тиги экинчи топ келип, жок аларга бир бизге бер деп, анан экөө кагылышып кеткенде эле бирөөсү экологияны көтөрүп чыгат, сууну көтөрүп чыгат, сууну булгап атат деп, ошону шылтоо кылып туруп, анан кийин же болбосо Кытайлар келип атат, башкалар келип атат деп токтотуп коюп атат да. Себеби ушундай эле. А уруксат берүү кагаздарычы, маселен ошо? Жок, биринчиси да жана көбүнчө. Экинчиси, мамлекеттик органдарда уруксат берүү кагаздары чын эле узарып кетип атат. Мен убагында ошол бирдиктүү терезе деп киргизип, анан кийин экономика министри болуп турганда ошо атайын министрдин астында анда болбой жатып, бирок мен ошону ишендирип, ошол убакта өкмөт башчыларын, өкмөт мүчөлөрүн министрликтин астында чечкенбиз. Кийин мен кеткенден кийин ал агент кылды. Ушуну бүгүн борбордук агенттик кылыш керек да, жанагы инвестициялар тартуу боюнча депчи. Анан ошол чоң келген инвестор аны менен келишим түзүп эле, мынакей мен келишим түздүм, мен могу жерде иштетем, мага жанагы макулдашуу кагазын, мамлекеттин тиешелүү кагазын баарын алып бергиле деп бериш керек. А болбосо сиз айткандай жанагы инвестор өзү барып макулдашуу болгондо жана коррупциялык көрүнүштөр кирип атат да. Мунун чечүү жолдору бар. Ушуну кылыш керек да. Биз азыр кичине мындай өзүбүздү кыйнап атабыз да. Буга чечкиндүүлүк керек, коркпой эле ушуну беришибиз керек. А болбосо азыр мамлекеттик органдар да коркуп калды да. Экинчи жагы бар, жана коррупциялык күрөштүн бир жагы жакшы, бирок экинчи жагы таптакыр тоскоол болуп атпайбы? Кол койгондон коркуп атышат. Эч ким эртең жооп тартылам деп. Кол койгондон коркуп да качып да калышты. Тендерди комиссияга киргилер келишпейт. Мен анткени угуп жүрөм да. Министрликтер менен, өкмөттө болгон иштегендер менен сүйлөшүп калганда, эмне үчүн бул жылбай жатса ошентип айтышат. Комиссияга, тендерди комиссияга киргизип койсок, катышпайм деп, бол приказ менен чыгарып койсок, бар больницага жатып алат дейт, мен катышпайм деп. Анткени эртең менен кайра тартат депчи. Анан мына бул мамлекеттик сатып алуу законундагы, мыйзамындагы биз өзгөртүшүбүз керек. Бул бүгүн бышып жетип калды. Мына мамлекеттик акционердик коомдор бар. Аэропорт бар, темир жол бар, электрический станциялар бар. Эми алардын баарын тең ошого байлап койгондо болбойт да. Эгер биз бюджеттик сатып алууларды кылсак, анда тендер болсо болот. Ал эми жанагы акционердик коом булар чарбачылык иштер да. Булар да кыйналып атышат да. Эми муну азыр кылышыбыз керек да. Мүмкүн 3 жыл, 5 жыл мурун бул эртедир. Бирок бүгүн кечигип атабыз өзгөрткөнгөчү. Анткени бүгүнкү турмуш ылдамдыгы аябай күчөдү да. Мен дайым айтам, бүгүнкү бир күнүбүз көчөгөнкү 5 күнгө тете болуп турат. Туура. Бизге абдан тез чечим кабыл алыш керек деп. Жана Казакстан менен Өзбекстанды мисал кылып келтирдиңиз, аякта эмне үчүн тез чечилип алат депчи. Аякта күчтүү бийликтин вертикали бар. Күчтүү. Кескесинде диктатордук. Өткөн мезгил убагында мыйзамдын диктатурасы, анан чечимдин тез кабыл алынышы ошол бийликтин күчүнө
таянат. Бийликтин күчүнө таянат да. Ошол эле учурда мына биз экинчи темага өтөрдөн мурун ушу жана мамлекеттик сатып алуулар, тендер маселеси боюнча айтып кеттиңиз. Сизге бул абдан бештен белгилүү. Ушул мамлекеттик бюджеттик мекемелерди аябай колу бутун байлап койгон дагы бир учур. Уручка, карандаш, тетрадка чейин тендер. Же болбосо андан чоңурактарына бүт кыскасы иш кылып тендер маселесин коюп, теңдер эми тең бөл болуп кетти. Өздөрү ошо кызыкчылыкка отуруп алып, аны жана сиз айткандай группаларга бөлүп алып талашып, ошодон убакыт уттуруп, аксап, иш аксап, аябай тоскоолдуктар болуп атат. Анан ошол жана тендердин 500 миңге чейинки порог бар го. Ошону көтөрүш керек деген да маселелер чыгып атпайбы? Жок, туура эле. Себеби инфляция деген бар. Туура, алардын баары тең туура. Биз биринчиден мамлекеттик каражатты ачык, айкын, анан кийин жигердүү эмес, экономный деп койчу да. Үнөмдүү колдонушубуз керек, да. Анан ошого карата мыйзамдар 15 жылы өкмөт башында турганда мен кол койгом. Токтом бар. Ошол токтом иштеп атат азыр. Ага чейин тендерлер жабык өтчү. Жабык эмес, ачык деп койчу, бирок компьютердик эмес. Биз электрондук онлайн режимге өткөзгөнбүз. Бул бир. Бирок экинчиден аны менен да биз толук жаба албайт экенбиз. Жана сиз айтып аткандай, ар бир мекеме, ар бир министрлик, агенттик, губернаторлар, администрациясы, алардын аппараттары тендер өткөзүшөт да. Жана ручка, карандаш деп айтып атпайбызбы? Бирок ал жерге да өзгөртүү киргизип, токтомго киргизип, ошондой принцип деп, бирок кийин кандайдыр себептер менен иштебей калыптыр. Биз аны да чече турган жолдор бар, мыйзамды өзгөртүү мененчи. Мамлекеттик сатып алуу департаменти өткөзөт тендерди. Өзү өткөзүш керек да, ошол канцтовар боюнча. Бир 5 фирманы тандап коюш керек. Алардын баасы бар. Анан кийин айтып коюш керек, мына 5өөнү тандап алдык, 5өөнүн бирөөсүнөн барып, баалары бирдей болот, сапаты да бирдей болот. 5өөнүн бирөөсүнөн барып сатып ала бер. Эч кандай тендердин кереги жок. Тиги ачык айкын болот, анткени алардын баасы да жакшы болот да. Эми көмүрдү сатып алган ушундай жолдор бар. Ал айтып отурсам азыр биз майдаланып кетебиз. Эмне керек? Биринчиден мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Мен буга толук кошулам. Бүгүн ошондой талап болуп калды. Бул бир. Экинчиден жаңы методдорду киргизиш керек, жанагындай кылып. Мен айтып аткандай, ал мисалы Ошто мен пример болуп турган, эмне үчүн мен ошону киргиздим? Мектептерди кыдырып жүрсөм, кышка даярдык деп, көмүрдү ар түрдүү баа менен алат. Мен ошондон кийин келип, жана Ош Биримдин фирмасына барып калдым, карьерine Перимовдардын. Анан мага айтып атпайбы директоручу, аксакалыбыз. Урматтуу премьер-министр дейт, мына мен көмүр казам дейт. Бирок тендер качсам, бир да тендер тутпайм дейт. Ортомчулар утуп алат дейт, менден келип тартып кетишет дейт. Анын ортосунан пайда көрүп атышат дейт. А мен көмүрдү казып, өзүмдүн машинем бар дейт, тарта турган. Ошону мен алып барып бергенге арзаныраак түшмөк дейт, бирок мен утпайм дейт. Аны мен ошондон кийин келип атайын тапшырма бергем. Финансы министрлиги менен, анан тийиштүү министрликтергечи кайра иштеп чыгалы. Мисалы, департамент ошол областтар боюнча Минфин астында өз өткөзөт тендерди. Ана билим берүү, бюджеттен алган, саламаттык сактоо, анан кийин жанагы ар түрдүү социалдык багыттар да бар, интернаттар бар, жаштардын, балдардын, каралардын депчи. Мына булардын баарына тең бир эле тендер өткөзөбүз. Баардыгына тең өткөзгөндө бааны бирдей коебуз, талапты бирдей коебуз. Бирөө жакыныраак, билесиз да, мына бирөө алайга жакыныраак, бирөө алысыраак болот. Мүмкүн ал Кара суунун аркы айылындадыр. Баасы ар түрдүү болуп кетпеш үчүн, ал жакыны дагы, алысы дагы бирдей баа менен алышат да. Ал тиги гендин ээси жалпы көлүмүнөн пайда көрөт. Таза болот, ачык болот, алардын өзүнүн сапаты болот, тартып келген арабасы болот, машинеси болот, көмүрдө сапаттуу болот, толук келет, бирдей баа менен келет. Ошондо коррупциялык көрүнүштө жоголот.
жана ортомчулардын баары тең жоголот. Мына ушуга окшогон мисалдарды, ошондой принциптерди киргизишибиз керек да. Ал принциптер бар. Мүмкүн кээ бир иштеп аткандыр, менин азыр кичине маалыматым жок. Мектептерде, больницаларда жанагы дарылар сатып алууда ошого окшогондордун баарын тең принципке киргизсек болот. Эми негизинен мындай учурда өкмөт абдан ийкемдүү жана мобилдүү иш алып барыш керек да. Маселен, ошол жана сиз айткан мыйзамдарга өзгөртүүнү көбүнчө жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп келүүсүн күтүп отурбай, өкмөт өзү демилгечи болуш керек да. Тармактык министрликтер дароо ушул учурдагы көйгөйлөрдүн чечүүнүн ыкмасы катары ошо мыйзамдарга тез керектүү толуктоо өзгөртүүлөрдү киргизип чечсе болот да. Бул өкмөт ушул жагынан абдан мындай кашаң иш алып барып атпайбы? Өкмөт башчысы катары айтсаңыз, мурдагы өкмөт башчысы катары. Жок, эми башка өкмөт жок, башка камыр жок дейт. Албетте кичине түртмөлөп, жолдорун көргөзүп айтып туруш керек, сын пикирди айтылып атат. Эми ойлойм, булар туура жыйынтык чыгар. Эми биз мындай экинчи бөлүккө өтсөк да, өзүбүздүн биз экономикабыз айыл чарбасына дагы абдан терең байланышкан өлкөбүз, себеби биз агрардык өлкөбүз да. Мына ушул айыл чарбасы тармагында көйгөйлөр аябай көп. Ошол учурда бир топ жаңылыктар да бар да. Маселен, мына акыркы убактарда өсүмдүктөр боюнча айта турган болсок, ушул сырттан алмалардын сортторун алып келүү, жана башка өсүмдүктөрдү алып келип атышат. Бирок бул жактын климатына кандай болот, түшүмдүүлүгү кандай болот, сорттуулугун ошолорду мындай терең изилдегени бар, жөн эле угуп көрүп кылганы бар. Ушул жагынан дагы аябай ошол эле алмада аябай мындай өндүрүштө перепроизводство деп коет го, ашыкча өндүрүш болуп кетип, себеби дегенде 1000 гектар, 10.000 гектар алмалардын сорттору отургузулду да, жаңы көчөттөрү. Мурдагы эгин талааларын бузуп, азыр ошол багбанчылыкка кетип калышпадыбы? Ушул жагынан мына сиз өкмөттө иштеп жүргөндө ушул бир Италияга барып, бир алма фестивалына катышып, ушул жактан бир семинарларды көрдүңүз эле да. Ошол кандай кылсак болот ушул жагын биз? Эми айыл чарбасы жөнүндө сүйлөсөк, биздин тоолуу жерде турабыз. Өтө кескин климаты бар. Биз мунун баарын эске алышыбыз керек. Анан кийин айдоо аянттарыбыз, өзгөчө суга аянттарыбыз абдан чектелүү. 1 миллион гектар гана жерибиз бар. 1 миллион 200 деп жүрөбүз, бирок ар түрдүү жолдор менен 200.000 гектарыбыз кээ бири кайракка айланып кетти, кээ бирин мындай айылдарга баягы үй курууга берип салдык да. Анан жаңы жерлер азыраак өздөштүрүлүп атат. Өздөштүрүп турган жерлер бар, дагы 1,5 миллион гектарга чейин өздөштүрсө болот. Суусун чыгарып, каналдарды куруп, сугат жерине кылса болот. Бирок болгону ушул мына бүгүнкү күндө 1 миллион. 1 миллион гектар. 1 миллион гектар. Анан эмне кылышыбыз керек биз? Биринчиден, эгер айыл чарбасын көтөрөбүз десек, ошол айыл чарбасын иштеген дыйкандардын капчыгын калыңдатабыз, алардын кирешесин көтөрөбүз десек, биз жогорку интенсивдүү багыттарга барышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси, экологиялык таза продукция өндүрүшүбүз керек. Ушул эки нерсе биздин айыл чарбасын өйдө көтөрөт, анан жогорку түшүм алып, жогорку киреше ала баштайт. Алар кайсы жолдор? Биринчиден айтпайм, жанагындай жогорку интенсивдүү технологияларды колдонуп. Алар мына эгерде биз алып көрсөк, бул айыл чарбасында асыл тукум малын багуу. Биздин кээ бири баягы кыргыздын сөзү бар. Биз малдын туягын санай беребиз. Ошону менен байыбыз депчи. Азыр туяктан кетиш керек, малдын сапатын өтүш керек. 100 уйду баккандан көрө 20-30 уйду баккынын ошо 20-30-40 литрден бере турган. 3 эсе 4 эсе эффективдүү болот. Анткени 100 уйду багыш үчүн ошончо чөп керек да. Ошончо каражат керек, мээнет керек. А 20 уйдукунан сен көбүрөөк аласың. Асыл тукум багытын. Өкмөт башында турганда биз атайын эксперимент кылып 31 айыл өкмөтүнө пилоттук проект киргизгенбиз. Букалардын баарын бычалы же кармайылдагы уйлардын баарын тең андай жасалма уруктандырууга өтүп, алардын породасын, асыл тукумун оңдойлу депчи. Тилекке каршы ошол жакшы иштебей калды мен кеткенден кийин. Бирок бул багытта иштер жүрүп атат, таза жок дебейм.
Биз барышыбыз керек. Азыр мына айылдарда ветеринардык жеке ветеринарлар болду. Алар жасалма улуктандыруу кылып, баарын жанагы идентификация кылып, учетка алып атышат. Бул улантышыбыз керек. И түшүндүрмө берип, жанагындай административдик метод менен киргизбесек, башка жол менен киргизе албайбыз. Бул биринчи. Экинчиси тамчылатып сугаруу. Тамчылатып сугаруу, алма бакча тиксек дагы, жүгөрү тиксек дагы, кызылча тиксек дагы, жашылча тиксек дагы эң эффективдүү болуп атат. Мен жанагы сиз айтып аткан өкмөт башында эмес, мен өкмөттөн кеткенден кийин былтыр барып келдим Италияга. Ошол бир Мен ошону айтып берейинчи. Мисалы, Италиянын түштүк Тироль деген эмес жери бар. Бул Австрия менен Италиянын кездешинде. Ошол жерге бардык. 2 жылда бир жолу бүт Европа боюнча алма фестиваль өтөт. Алма ярмаркасы өтөт. Ошо алманын уругунан баштап, көчөтүнөн баштап, алманы кайра иштетүүгө чейин, техникаларга чейин коет экен. Анан ошол шаарга барып мен 2-3 күн жүрдүм. Бир топ бияктан дагы 1-2-3 бала барды менен. Анан көрдүк да. Мисалы, ошол жер биздин ушул капчыгайларга окшогон жер да. Тоо этегиндеги жер. Тоодон келип түшүп, Австриядан келип түшкөндө, анан кийин тоонун ошол бөксө тоолор бар, бийик тоолор, анан бөксө тоолор бар, анан келип жайып кетет экен. Бүт чылкый алма. Бар алмага ошол жер. Эң жакшы алмалардын сорттору ошол жерде тигилет экен. Түшүмө да жок. 100 тонна, 120 тоннага чейин алат экен 1 гектардан. Жанагындай жогорку интенсивдүү алмаларды тигишет. Анан мен сурап көрдүм. Дыйкандардан бул жерлиңер канчадан бар? Десек, 1 гектар, 3 гектар, 5 гектар, эң эле көбү 15 гектар дейт. Андан ашык деле мындай ченде кесилет дейт. Негизинен ошол көпчүлүгү бир 70-80% ошол 2 гектар, 3 гектар, 5 гектарлык жерлери бар экен. Булар 100 жылдап эч кимге бербей, ошол атасынан баласына, баласынан небересине өтүп келген жерлер экен. Бирок чылкый алма менен тигилген. Бир 25-30 жыл болот экен, кайра жаңыртып турушат да. Анан кызыгы эмне дебейсизби, Аерде баардык алма менен болгондон кийин жана тейлөөсү аябай жогору. Сен алманы тиккенден кийин, эгерде турсаң, мына жаз келдиби, сага звонить этет дейт. Биз алмаларды обработка кылып атабыз, сеникин да ошо кылып кетелиби депчи. Атайын компаниялар бар. Кылып, макул кылып кетсе, алар өздөрү кылып кетет дейт. Мага акчасы келип, мен акчасын төлөп коем дейт, телефон менен эле. Андан кийин экинчи жолу обработкасы болот дейт. Анан жана прополкасы болот дейт. Баардыгы тең ошол технологиясы менен сакталып, механика болгон, механизаторланган. Анан ошентип сугарганы баягы тамчылатып сугаруу дейт. Анан түшүмгө келебиз дейт, түшүмдү жыябыз дейт. Атайын фирмалар бар, өзүбүз да жыябыз дейт. Бирок эки түрдүү алма сактай турган жер бар дейт. Бирөө муниципалдык, холодильник, бирөө жанагындай жеке ишкер адамдардыкы дейт. Мен экөөнүн бирөөсүн тандайм дейт, договор кылам дейт. Мисалы муниципалдыкын тандадымбы? Муниципалдыкты алып барып туруп киргизип коем дейт. Өзүмдүн ячейкаларым бар дейт. Ящиктер менен чоң андай. Киргизип коем, болду дейт меники. Алар баарын тең карап турушат дейт. Температурасы бар. Мен эс алганда эле кетип калам дейт. Анан келет дейт, күндө келип турат дейт. Бүгүн алманын баасы момунча сатасызбы? Сатуучу келди, сатып алуучу келди деп. Сатам десем, сатат дейт, акчасы мага түшө берет дейт. Мен барып да койбойм дейт. Мен муну эмнен айтып атам? Бизде мына көп учурларда, ушул айылдарда элдердин бир чогулуп сүйлөшүүсү жок да. А жерде баары сүйлөштү. Эгер сен ошол жерде алмаң обработка болбой калса, ассоциациясы экен, сени жазага тартат дейт. Штраф төлөйсүң. Анткени алмаң жанагындай дарыланбай калса, курттап, башка жакка дагы жайылып кетет деп туруп, баардыгы тең бирдей. Анан кийин терең адистешилген региондорда мына бизге ушуга окшогон жакшы багыттарды алышыбыз керек да. Мисалы мына Таласта фасоль чыгарат. Ар бирөөсү чогултуп алып, анан үйүндө мүшөк менен байлап отурат. Сатып алуучу келип анан издейт, каерде эмне бар экен депчи. Мисалы, жобосу Ысык көлдө картошка. Өткөндө Ысык көлгө барсам айтат да, ушу картошка мынакей арзан болуп кетти, сатсак эми кымбаттап кетти, биз 5 сомдон сатып калдык, азыр 8 сом, 9 сом болуп кетти, күйүп калдык депчи.
Анан кийин сыртка чыгабы. Мен айттым, 5 тонна менен 10 тонна менен Казакстанга, Россияга бара албайсың. Бизге ошондой ирилешкен, эми кооперация деп айтып атат, бирок алда балбай атат. Ар бир райондук борборлорго биз жана логистикалык борборлорду салуу деп ушундай программа кабыл алганбыз. Азырда ошол уланып атат. Ошолорду салыш керек. Анан кийин биздики мен погрупка кармасам, акча төлөбөйм деп качат да. Бул туура эмес. Биринчиден погрупка кармаганда ал климаты, температура сакталбайт, сапаты кетет. Анан кийин сата албайт. Анан кийин чогуу бир жерде жок болгондон кийин ал машина менен кыдырып ар бир погребтен алып жүрбөйт да. Мына биз ушул бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги, жергиликтүү акимияттар ушуну элге түшүндүрүп, уюштуруп бериш керек. Мына түздөн түз максаты да. Мына мен жана айтып кеткен асыл тукум, анан кийин жогорку технологиялык интенсивдүү бакчаларды, бул кызыл чага да кирет, бул жана жүгөрүгө да кирет, бул жашыл чага да кирет. Анан кийин бүгүнкү күндө мына жакшы болуп келат эле, кичине токтоп калды, күнөсканаларды салуу. Бул дагы абдан чоң жогорку технологиялык 2 жылына 2 жолу бере турган, түшүм бере турган тармак. 2 жол аласың. Эгер жакшылап иштетсе 1 гектардан 10 миллион сомго чейин пайда тапса болот. 1 гектар теплицадан. Бирок теплицалар бүгүнкү күндө жана аткезчилик жолу менен сырттан ташылып келгенден улам булардын өзүнүн мээнетин актабай четинен жабылып атпайбы бүгүнкү күндө? Бир учурда аябай көбөйүп кетти. Жок, биздики көбөйүп кеткенде кустардык болуп калды да, бул биринчи этабы болчу. Мындан кийин да экинчи, үчүнчү этабына кетиш керек да. Мен анын жолун айтам. Мен ушул президентке дагы өткөндө жолукканда биз айттык эле ушунучу. Агропрод корпорацияны кайра куруш керек. Кайра түзүш керек. Ага бир эле тапшырманы коюш керек. Сен дыйкандардан продукцияны сатып алып, анан кийин сырткы базарга сатасың депчи. Анан ошол эле орус фондунан акча бөлүп берип, ар бир райондук борборго жана холодильниктерди сактоочу жайларды салышыбыз керек. Продукциянын бул чийки затын сатыш үчүн. Экинчиси, келечекте кайра иштетүүнү колго алышыбыз керек дагы. Муну бир мындай бир мажбурлоо жолу менен барбасак болбойт экен. Мисалы, Түштүк Кореяда, Японияда, өзгөчө Тайвандда өнүгүү убагында ошондой болгон. Бизнес адамдарын чакырып туруп айткан. Мына бизнесиң бар, мен жерге салгының сабат. Мен сага жардам берем, кредит да берем. Анан ушуну иштеткиниң. Ошол элдин продукциясын, дыйкандардын продукциясын сатып алгының депчи. Мына биз ушундайга барышыбыз керек. Мен түшүндүм. Мына жана сиз сөзүңүздү айтпадыңызбы? Биз жана борбордук агентствону түзүшүбүз керек, инвестиция тартуу боюнча. Азыр Агропрод корпорациясын айтып атасыз. Бунун баардыгы Бакиевдин бийлигинин тушунда болгон да ушунун баардыгы. Ошол борбордук агентство болгон, Агропрод корпорация болгон. Азыр эми ошолдо туура эле болгон экен да ушул экономикалык саясат. Мен эч качан туура эмес болгон деп айткан эмесмин. Туура эле болгон. Бүгүнкү күндө дагы мына ушулар далил болуп атат. Ооба. Мына мен бүгүн эле ошо сизге келерден мурун бир чоң Huawei жөнүндө Американын бир чоң журналына чыккан статьяны уктум. Жана 5G менен Huawei дүйнөдө биринчи орунга чыкпадыбы? Ооба. Анан кийин ал жеке менчик компаниялар жеңди технология боюнчачы. Ооба. Ошол эле жана Ericsson, ошол эле Nokia, ошол эле Apple'ды жеңип, азыр 5G технологиясын булар айтып атышат адистер. Башкаларга салыштырмалуу 3 жыл, 4 жылга алдыга кетип калды депчи. Бул бизде келечек жанагы искусственный интеллект деп атпайбы, жасалма интеллекттин основасы ошо 5G форматы да, ошого келебиз да. Анан мен айтайын деген мындай да, биз көп учурларда мамлекеттик ишканалар мындай жирип келгенбиз да, туура эмес депчи. Жерип келгенбиз. Жерип келгенбиз. Азыр бул өткөн мезгилде мүмкүн бир 10 жыл, 15 жылдан кийин өзгөрөттүр анын формасы дагычы. Бирок бизге эмне керек? Азыр мына жол куруу боюнча мамлекеттик жол корпорациясын түзүшүбүз керек.
Анткени бизге ушул жолдорду салуу бирден бир максат болуп турат. Айыл жерлериндеги жолдор баягы Советтер Союзунан бери талкаланып бүтөйүн деп калып, жылына эптеп септеп жамап атабыз. Бир 2 километрден, 3 километрден кылып муну менен чече албайбыз. Бияка бир чоң инвестиция тартып келип, биз ошо бир 3, 4, 5 жылдын ичинде жолубуздун баарын оңдобосок, Марска учабыз деп атат, а биздин таш жолдо жүрүп атабыз. Эмне керек? Мына Кыргыз жол корпорациясын, мамлекеттик корпорациясын түзүп, техникалар бар бизде. Жанагындай долбоорлордун баарын ошолор коркпой эле беришибиз керек. Көзөмөлдү катуу коюшубуз керек. Алар 3 эсе ашып кетсе 4 эсе арзан салат. Мына мен бир эле мисал келтирейин. Балыкчы Корумду жолу өзүбүз тендер өткөзгөнбүз, мен өткөздүргөм. Ошондо мен өкмөт башчысы эле, мен транспорт министрлиги өткөзгөн. Көзөмөл кылып, мен эч кимге кирбейсиңер деген. Мына бүгүн баары тең ошо убагында айттым эле, чыны келип чыгат депчи. Азыр баары тең макул болуп атат. Сапаттуу жол 1 километр 747 миң доллар. 749 миң доллар 1 километр. Ал эми башка жолдордун баары тең ошол эле кредит менен салынып аткандар. 1,5 миллион доллардан ылдый жок. Экиси арзан болуп атпайбы? Экиси арзан болуп атпайбы? Ошол эле жанагы Дүнүйөлүк банк, Азия банкы берип аткан, Ислам банкы берип аткан кредиттерди биз азыр тендер жарыялап башкаларга берип атабыз. Алар болсо 2 эсе, 3 эсе кымбат салып атат. Мына бул жолду салышыбыз керек. Мына азыр ипотекалык компания түзүлгөн, бирок жакшы иштей албай, акчасы аз болуп, жакшы элге кредит бере албай жатышат. Ал ипотекалык компаниянын башчыларынын эмес. Анткени аларда акча жок мамлекет. Биз мисалы Бишкектин жанында бир спутник шаарды, Оштун жанында Кеңсай массиви берилген, ошол жерге бир спутник шаарын салабыз деп туруп эле, могу ДСК менен эле биздин акционердик коом болуп турат, ошого аны эле алып түз договор кылып туруп эле, келишим кылып, бир 350 доллар менен квадраттык метрин салдырсак болот. Жана жаңы панелдик, бирок бүгүнкү шартка ылайыкташылган, жылуулатылган, тез салына турган үйлөр. Анткени турак жай проблемасын кыска мөөнөттүн ичинде чечишибиз керек болуп атпайбы? Мына ушуга окшогон бар да, анан кийин сиз менен жана сүйлөшүп калганда бир айтып кетпедимби? Мына өзүңүз да сурап калбадыңыз, бул тоо кен жагы кандай болуп калат депчи. Тоо кен жагы чоң инвестиция тарта турган ошо тоо кен багыты бизде. Анткени бул дүнүйөлүк талабы бар да. Бирок элибиз чочуп калып, кумтурдан кийин кумтур синдрому бар бизде. Анан кийин мынакей башка чет мамлекеттин компаниялар келип эле басып алып атат. Ушулар биздин алтыныбызды алып кетип атат, күмүшүбүздү алып кетип атат. Көмүрүбүздү эгер көмүрдү берсек, темирди берсек, аларды алып чыгып кетип калат. Биз эмне менен калабыз деп атпайбы? Биз азыр мүмкүн бир 10 жыл мурун, 20 жыл мурун тажрыйбабыз жок эле. Тажрыйба деле бар эле, андай, бирок эски технологиялар бар эле. Анан каражат да жок эле да, мындай көп нерсенин көзүн табап билген эмеспиз да. Азыр баарын үйрөнүп алдык. Ушу биздин мамлекеттик компанияларды үйрөнүп алды. Мен ушул тоо кен багытында Кыргыз алтын компаниясын ичинен бир экиге бөлүп, мына Кыргыз алтында эмне бар азыр? Кумтордун акциясы бар. Макмалдын акциясы бар. Макмал ушу Кыргыз алтындыкы өзү, тиги Кумтордун долясы гана бар да. Азыр 26% болуп калды. Анан Афинаж завод бар. Буларды бир компанияга бөлүш керек. Афинажды бөлүш керек да, тиги өндүрүштү, казуудан өндүрүштү. Анан бирок Кыргыз алтынды мындай мамлекеттик өзү акционердик коом буга жанагы сатып алуу мыйзамын өзгөртүп туруп, анан кийин алтын кен байлыктарды касууну ушуга эле беришибиз керек. Билесизби, мына чааратта баланска коюлган 86 тонна алтын бар. Чет элдик компаниялар иштетебиз деп алган лицензиясын, бирок көп убакыттан бери иштетилбей турат да, чочуп атышат. Анан биз кен байлыктарды иштетпесек, мындай дүң продукциябызды кескин түрдө
өстүрө албайбыз, көтөрө албайбыз. Айыл чарбасыныкы эми аз эле берет үлүшүнчү. Кыргыз алтынга берсек, жылына алар бир 3-төн 4төн жаңы ишканаларды киргизип турсак болот. Алтын кен каза турган ишканаларды. Мына ушуга окшогон чечимдерге коркпой биз барышыбыз керек да. Рахмат.